2022 жылдын 10 айында Кара Суу районунун аймагында жалпысынан 28 өндүрүштүк ишкана ачылган. Ага жумшалган инвестициянын көлөмү 401 миллион 759 миң сомду түзүп, жүздөгөн жумушчу орундары түзүлдү. Алдыда дал ошол өндүрүштүк ишканалар тууралуу маалымат бере кетсек. Быйылкы жылы районубуздун Каттаталдык айыл өкмөтүндө Башбулак айылында баасы 19 миллион 435 миң сомду түзгөн суюк азот өндүрүүчү чакан завод ачылып пайдаланууга берилген. Суюк азот негизинен малды жасалма уруктандырууда, асыл тукум уруктардын капсуласын сактоо жана алып жүрүүдө суу менен абадай зарыл. Буга чейин ассимилятор адистери суюк азотту Чүй облусунан кезек күтүп алып келип жүргөн болсо, эми Кара Суу районунан арзан баада сатып алышууда. Бул өз кезегинде асыл тукум уйлардын санын жана сапатын арттырууда чоң өбөлгө түзөт. Учурда заводдо 8 адам эмгектенип келет. Азыр мына Алабукадан келип алып атышат, Баткенден алып атышат, Жалал Абадтан келип алып атат, өзүбүздүн ошун тегерек алып атат да. Бул медицинага колдонсо да болот. Анан кийин косметика, неме барго угири, пугири чыккан, олорго эми колдонсо болот. Анан спортсмендерге колдонсо болот. Анан неме коктейль чыгарат го, аларга колдонсо болот. Бунун широкомасштабный да. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүндө калкты өсүмдүк майы менен камсыз кылуу максатында баасы 400 миң сомду түзгөн пахта данын кайра иштетүүчү ишкана ачылган. Бүгүнкү күндө аталган ишкана жакынкы айылдардагы дыйкандар заводко тапшырган пахталарынын чигиттерин сатып алып, өсүмдүк майын чыгарып келет. Бул өз кезегинде айыл элин жана ички базарды салыштырмалуу арзан өсүмдүк майы менен камсыздоого шарт түзүүдө. Ошондой эле Кара Суу районунда мал жандыктары көп багылгандыктан аталган ишканадан чыккан күнжара жергиликтүү тургундарга базар баасынан арзан сатылып келүүдө. Азыр көрүп атасыңар, ушундай эле мынау майлар кымбат болуп, ушундай болуп атат. Ошого өзүбүздүн негизги биздин максатыбыз ошо өзүбүздүн элдерге жеткизиш. Ошо бизде 5 бала иштейт. Ден күндүзү жана ночь иштейт, түндөсү. Анан 5 бала иш менен камсыз азыр учурда. Биз майды суткасына 700 литр тегерегинде чыгарабыз. Неме күнжараны 3 тонна 4 тонна чыгарабыз. Калкты экологиялык жактан таза азыктар менен камсыздоо максатында Нариман айыл аймагында баасы 3,5 миллион сом турган сүт азыктарын кайра иштетүүчү цех курулуп ишке берилди. Учурда сүттү кайра иштетип жаткан жеке ишкер өз айылындагы 8 адамды жумуш менен камсыздаган. Мында чыгарылган айран, каймак, быштак, сметана жана башка табигый таза азыктар дүкөндөргө жана кондитердик фабрикаларга сатылат. Аталган цех чийки сүттү жергиликтүү тургундардан сатып алат. Айлыгыбыз 20 миң, Кудайга шүгүр. Эртең менен келип, ушул күнүмгү ишибиз, сүт алып келет, тартып алабыз, полностью текшерип, майларын, полностью карап, анализдеп алабыз полностью. Анан кийин каймак чыга баштайт. Каймак чыкчекте творог жасайбыз. Дүкөндөрдө көз жоосун алган таттуу шириндиктер, торт жана рулеттер дал ушул Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак айылындагы кондитердик цехинде даярдалат. Быйылкы жылы жеке ишкер тарабынан жалпы баасы 3,5 миллион сомго цехке керектүү техникалык жабдуулар жана каражаттар сатылып алынган. Учурда ишканада 10 адам эмгектенип, өз үй бүлөлөрүн багып жаткан чагы. Кондитердик цехтен чыккан таттуу азыктар Кара Суу районуна гана эмес, Өзгөн, Каракулжа жана башка райондорго да сатылат. Азыркы учурда 10 киши иш менен камсыз болуп, айласыны, бала пакырын багып атат. Рулет чыгарабыз, весовой, пирожный чыгарабыз, торт чыгарабыз, дагы кекс чыгарабыз, пряник чыгарабыз. Орточо 15 миң, 18 миң, 20 миңге чейин. Балдар 25 миңден 30 миңге чейин акча кылган ишине карап. Кара Суу районунун Жаңарык айыл өкмөтүндө ташты кайра иштетүүчү ишкана ачылып, учурда аталган заводдо 6 адам эмгектенүүдө. Завод негизинен сары ташты кайра иштетип, андан үйлөрдүн жана имараттардын сыртын коздоочу плиталарды жасап чыгарат. Жалпы заводдун курулушуна 17 миллион сом каражат жумшалган. Мында өндүрүлгөн курулуш материалдарынын басымдуу бөлүгү коңшу Өзбекстан Республикасына экспорттолот. Бул өз кезегинде өлкө экономикасына кирешелерди алып келет. Азыр бүгүнкү күндө биздин ишкана мына эми жаңы эле ишке кирди. Мына 1 ай 1,5 ай болуп калды. 6-7 адам иш менен камсыз болду. Буюрса келечекте ишканабыз толук кандуу ишке киргенде бир 10-15 адам иш менен камсыз болот.
ошол жергиликтүү мына бюджетке салыктарды төлөй баштайбыз. Андан сырткары ушул эми биздики основной экспортто рентабель болгондуктан мамлекетке мындай пайда алып келет да, канчалык көп товар экспортко чыгарсак ошончолук мамлекетке акча алып келет. Эми бүгүнкү күндө ушул ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Бул өндүрүш экономиканын негизги локомотиви дейт. Канчалык бизде ушундай ишканалар көбөйсө, ишканалар көп курулса, жумуш орундары түзүлөт, мамлекетибиздин бюджети өсөт, Кыргызстаныбыз өнүгөт деп ойлойм. Жаңарык айыл өкмөтүндө жалпы баасы 10 миллион сомго ташты майдалоочу жана бетон курулуш каражаттарын чыгаруучу ири ишкана ачылган. Учурда курулуш үчүн эң керектүү делген шебен, отсев жана башка курулуш каражаттары өндүрүлүүдө. Андан сырткары үйлөрдүн же имараттардын пайдубалын же бетон бөлүктөрү үчүн суюк цемент аралашмасы да даярдалууда. Ошондой эле септик, суу колонкалары үчүн тегерек бетондор, көчөлөрдөгү арыктар үчүн ирригациялык лотоктор, тосмолор үчүн чакан мамычылар да даярдалат. Ушул жерде азыр иштеп аткан бир 15-16 адам иштешет. Анан жайында дагы мынабу заводдун баягы чыгарган көлсө, мынабу пескоблок көлсөлөр дагы чоңойтобуз, дагы рабочий немелер керектелет. Рабочиларды алабыз, барган сайын заводду ушу чоңойтуп атабыз. Мынабу основной түшкөн инфраструктура развития деп айыл өкмөтүнүн өзүнө түшөт ушул налог. Калган роялти, подоход, НДС, продажа, налог продажа, налог на имущество, анан баягы транспорт налогторду ушул баардыгын төлөйбүз. Анан за удержание лицензия деп коет, аны мамлекеттин эсебинен баягы төлөнөт. Кара Суу районунун Сары Колот айыл өкмөтүнүн Курбанкара айылында ОСО BBK Group ишканасы жалпы баасы 100 миллион сомго тоок фабрикасын ачкан. Аталган фабрика Кара Суу району жана Ош шаарындагы ички базарды жумуртка менен камсыздап келет. Бул фабрикада бүгүнкү күндө 12 адам жумуш менен камсыздалып, эмгектенип келүүдө. Ишкананы ачылганыга декабрда ачылган. Xudo xolasa tovuqlarimiz iyun oylarida tuxumga kirgan. 8000 tovuq boqqanmiz. Hozirgi kunda 7,5 ming tovuqimiz bor. Kuniga 3,5 ming 4 ming tuxum beradi. Shu o'zimizni Qora suvga o'zimizni svejiy tuxumlarni chiqarib odamlarga nima qilmoqchimiz. Hozir tovuqxonada 8-9 adam ishlaydi. Plus stроительство ketyapti. U yerda bir 10 odam, 12 odam ishlaydi. Hozir yana bitta sex ochmoqchimiz. Cho'jaxona qilib, o'shaga remont ishlari ketyapti.